Интернет айдыңында сентябрь айынан тарта тараган бул тасмадагы жигит өзбек тилинде сүйлөп жанкечтиликке баратканы тартылган. Жардыруучу заттар салынган БТРге олтуруп жатып ыйлап жиберген бул жигитке кайрат берип шкактап жатышат. Кийин тасмада БТР бир имаратка кирип катуу жарылуу болгону тартылган. Бул тасма тарагандан бир топ убакыттан кийин Кыргызстандын атайын кызматтары жанкечтиликке барган жигиттин кыргызстандык экенин аныкташты. Туугандары аныктап таанып билишти. Бул жигит өзү ата энеси ажырашып кеткен экен, апасы каза болгондон кийин тайэнесинин колунда чоңоюптур. Андан кийин тайэнеси өтүп кеткенден кийин ошо тайкеси багып чоңойткан экен. Бул жигит 20 жашта болгон. Анан башка мамлекетке ишке барам деп кандайдыр жолдор менен ошо жака кетип калгандыгы анан видеодо чыгып калгандан кийин анан аныкталып отурат. 21 жаштагы Жалал Абаддын Сузак районунда туулуп өскөн Бабур аттуу жигитти туугандары да тасмадан көрүп таанышты. Өзүнүн тааныдым, добуш өзү да. Бул Бабурдун жакын тайкеси Хамидулла Бакиров. Ал Бабур менен бир туугандай өсүп, кийин атасындай болуп калган. Мага улуттук коопсуздук кызматынын кишилери биринчи сүрөтүн көрсөттү. Аны тааныдым. Андан кийин тасманы көрсөтүштү. Апам мага аманат катары таштап, эми бул баланы сен үйлөп жайла деген. Мен апамдын аманатын аткара албай калганыма ичим күйүп жатат. Тайкесинин айтымында Бабур 2013-жылы ноябрда Орусияга эмгек миграциясына кеткен. Ал жакта жакшы эле иштеп жатканын айтып байланышып турган. 2014-жылдын мартынан баштап байланыш үзүлгөн экен. Бабурдун апасы эрте каза болду. 1,5 жашынан апам багып өстүргөн. 2010-жылы апам каза болуп калгандан кийин биз тарбияладык. Баланы 18 жашка чыкканга чейин жанымдан чыгарбай жүрдүм. Ал абдан суранып, бир жолу айтканымды кылгыла деп туруп алгандан Орусияга баруусуна макул болгом. Алгач барганда жакшы эле иштеп кубанып жүргөн. Акча дагы жөнөткөн. Курулушта иштеп жатты эле. Келип үйлөнөм, машина алам деп пландап жаткан. Атайын кызматтар Бабур Орусияда жүрүп экстремисттик уюмдардын азгырыгына кабылып Сирияга барган болушу мүмкүн экенин айтууда. Бабурдун айылдаштары анын тагдыры тууралуу кабардар эмес. Ал окуган мектептеги айрым мугалимдер бул тууралуу угушканын айтып, ишенип, ишенбей турушат. Хамма катары адапли. Тарбиясы жакшы, адептүү бала болчу. Мен 7-класстан 9-класска чейин класс жетекчиси болгом. Эрте апасынан ажыраган. Бирок тайэнеси аны эч нерседен кем кылбай, тыкан кийинтип, дайыма окуусун сурап турчу. Өзү да мыкты окуган бала болчу. Жүргөн бала, эч бир унака бир не то сезмегенбизди балада. Бабур сыяктуу экстремисттик уюмдардын азгырыгына кабылып, тагдыры талкаланып, өмүрү соолгандар аз эмес. Атайын кызматтардын маалыматына караганда, ушул эле Жалал Абад аймагынан Сириядагы согуштук жаңжалга катышып 14 киши каза тапкан. Дагы 80ден ашуун киши ошол жакта деп айтылууда.